Жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо качан өтөөрү белгилүү болду. Кадамжайда 20 миңден ашуун калк каттаган жол асфальтталды. Баткен шаарына кошуна Өзбекстандан дарыгерлер келишти. Алардын арасында эндокринолог, онколог жана башка тармактагы адистер бар. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыңкы мүнөттө тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн Жогорку кеңештин депутаттары өзүн өзү таркатуу боюнча чечим кабыл алып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30 ноябрда өтөөрү белгилүү болду. Төрага Нурланбек Тургунбек уулу шайлоо 30 ноябрда өтөөрүн билдирди. Биз шайлоонун таза жана ачык айкын өтүшү үчүн бардык күч аракетибизди жумшайбыз. Азыр айрым депутаттар президенттин, генералдын же Жогорку кеңештин төрагасынын батасын алыптыр деген имиштер чыгып жатат. Батаны эл гана берерин белгилеп кетким келет. Бүгүнкү бийлик ачык жана таза шайлоо өткөрүүнү гана көздөйт, дейт ал. Төрага Жогорку кеңештин кийинки чакырылышынын депутаттары шайланганга чейин бардык ыйгарым укуктар сактала турганын, кандайдыр бир маселе жаралса ал кезексиз жыйынга чакыра аларын белгиледи. Биз бүгүн Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы парламент Кыргыз тарыхында тарых жараттык деп айтсам жаңылышпаймын. Бул чынында тарых. Анткени ушул күнгө чейин биз эгемендүүлүк алган жылдардан бери парламент эч качан өзүн өзү таркаткан эмес. 1994 жылы ошол кездеги президенттин жарлыгы менен парламент таркаган. Андан соң 2007 жылы президенттин жарлыгы менен парламент таратылган мөөнөтүнөн мурда. Андан соң 2010 жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен мөөнөтүнөн мурда парламент таратылган. Соңку азыркы аракеттеги баш мыйзамга ылайык мамлекет башчысында андай укуктар каралган эмес парламентти таратууга. Андыктан бул чечим бүгүнкү парламенттин ички өз чечими болду. Мен коомчулукка дагы, кадырлуу калайыкка да ачык айта алам. Биздин бул чечимибизге, биздин бул кадамыбызга эч кандай сырткы күчтөр, президент же анын администрациясы, министрлер кабинети же башка бир укук коргоо органдары аралашкан жок. Кыргызстан тоолуу өлкө катары тоо экосистемасын сактоону бардык мамлекеттердин жалпы жоопкерчилиги деп эсептейт, деп белгиледи президент Садыр Жапаров. Мындай пикирин өлкө башчы Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 80-чи сессиясынын климаттын өзгөрүшү боюнча атайын иш-чарасында билдирди. Мамлекет башчысы өз сөзүндө Кыргызстан глобалдык климат боюнча күн тартибинин алкагында өз милдеттемелерин так аткарууга умтулаарын баса белгиледи. Ал ошондой эле өлкөдө каражаттары экология жана туруктуу тоо өнүгүүсү тармагындагы долбоорлорго жумшала турган климаттык трасттык фонд түзүлүп жатканын айтып берди. Буга байланыштуу мамлекет башчысы инвесторлорду биздин жашыл долбоорубузга инвестиция салууга чакырды. Ошону менен бирге президент тоолуу экосистемалар, анын ичинде мөңгүлөр климаттын өзгөрүшүнүн кесепетинен барган сайын олуттуу терс таасирлерге дуушар болуп жатканына көңүл бурду. Мындай учурда ал Кыргызстан тоолуу аймактардын жана климаттын көйгөйлөрүн чечүү үчүн кеңири эл аралык өнөктөштүккө бекем берилгендигин ырастады жана өлкөлөрдү климат, тоолор жана мөңгүлөр тууралуу декларацияга кошулууга жана климаттын өзгөрүшү боюнча конвенциянын алкагындагы тоолуу өлкөлөрдүн сүйлөшүү тобунун мүчөсү болууга чакырды. Темануулай. Президент Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 80-чи сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын алкагында бир катар жолугушууларды уюштуруп, эл аралык дипломатиялык алакаларды кеңейтүүдө, ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 80-чи сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын алкагында Нью-Йорк шаарында Тонга королдугунун премьер-министри менен жолугушуу өткөрдү.
Тараптар эл аралык уюмдардын алкагында демилгелерди өз ара колдоого макулдашышты. Кыргызстан менен Тонганын ортосундагы дипломатиялык мамилелер 2022 жылдын 7 декабрында түзүлгөн. Садыр Жапаров географиялык алыстыкка карабай Кыргызстан менен Тонганын өнөктөштүгүн алдыга жылдырууга көптөгөн жалпы кызыкчылыктар бар экенин белгиледи. Өз кезегинде Тонганын премьер-министри өз өлкөсүнүн Кыргызстан менен эки жактуу ошондой эле көп тараптуу форматтарда конструктивдүү диалогду өнүктүрүүгө даяр экенин белгиледи. Ошондой эле президент Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен Нью-Йорк шаарында жолугушту. Жолугушуунун алдында мамлекет башчысы Бириккен Улуттар уюмунун ардактуу конуктор китебине жазуу калтырды. Баткен шаарына кошуна Өзбекстандан дарыгерлер келишти. Алардын арасында эндокринолог, онколог жана башка тармактагы адистер бар. Жарандарды акысыз кабыл алып кеңештерин берип жатат. Мындай кадам эки өлкө ортосундагы кызматташуунун алкагында тургундарга сапаттуу медициналык жардам көрсөтүүгө багытталган. Ташкент шаарынан келген дарыгерлер Баткен шаарындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда элди акысыз кабыл алып текшерүүдө. Жарандар эндокринология, офтальмологиядагы башка оорулар боюнча кайрылып, керектүү кеңеш алышууда. Диета Кыласыз, Эльмира Хаджаева да өзбекстандык эндокринолог. Ташкент шаарындагы академик Туракулов атындагы республикалык адистештирилген илимий практикалык эндокринология борборунда дарыгер болуп эмгектенет. Ал 32 жылдык тажрыйбага ээ болуп, бүгүн Баткен шаарындагы алгачкы бейтабын кабыл алды. Ташкент шаарынан республикалык адистештирилген илимий практикалык эндокринология борборунан бир топ эндокринолог адистери менен Баткен аймагына келдик. Биз бул жерде эндокрин бейтаптарын дарылоо максатында келгенбиз. Кант диабети, зоб жана башка ооруларды карайбыз. Облус тургундары бул мүмкүнчүлүктү кубануу менен кабыл алышты. Алардын айтымында чет өлкөдөн келген адистердин тажрыйбасы аймактагы саламаттыкты сактоо кызматынын деңгээлин жогорулатууга жардам берет. бүгүн Баткен шаарына Өзбекстандан келген врачтарга көрүнгөнү келдим. Мен өзү кант диабет менен ооруйм. Şu кандайдыр бир өзгөчөлүктөрдү, дагы бир жаңы ачылыштарды күтүп келгенбиз. Ал эми биздин историяны көрүп, анан биздин врачыбыздар менен маслихат кылып, жакшы кеңештерди берди. Эч күндөн бери шуну угуп, даярданмын, эжелер жык турат. Мындай бизге камкордук керек да ден соолукка. Биз ден соолугубузду караганга кээ түшүнүктөр жетпейт экен, кээ бир кайдыгер болуп калат экенбиз, ушинтип өзүбүздүн ден соолугубузду кичине айнытып алат экенбиз, бузуп алат экенбиз. Мындай врачтардын келгендиги албетте көп керек, ден соолукка кам көрүп бизге керек да. Өзбекстандан келген дарыгерлер бейтаптарды 3 күн бою кабыл алат. Бул убакыт аралыгында жергиликтүү медицина кызматкерлери менен биргеликте окутуу өткөрүп, тажрыйба алмашышат. Негизинен оорулардын алдын алуу жана эрте аныктоо иштерине өзгөчө көңүл бурушат. Биз эндокринолог, офтальмология оорулары боюнча кыргыз кесиптештерге жардам берүү үчүн келдик. Бул үчүн эки өлкөнүн жетекчилерине жана саламаттыкты сактоо министрлигибизге ыраазычылык билдиребиз. Баштаган ишибиз ийгиликтүү болуп, эки элдин дарыгерлери ортосундагы тажрыйба алмашууда алган билимдерибиз кыргыз эли үчүн кызмат кылсын. Кыргызстан халкы үчүн факатгина эзгүлүккө кызмат кылсын. Кыргыз-өзбек саламаттыкты сактоо мекемелеринин ортосунда өз ара кызматташтыкты бекемдөө максатында меморандумга кол коюлду. Мында дарыгерлер, клиникалар жана саламаттык сактоо мекемелери арасында кесиптик тажрыйба алмашуу жана кыска мөөнөттүү окутууларды, конференцияларды уюштуруу камтылат. Анан меморандумда негизги максаты ушул саламат сактоо жаатында биз кызматташуу. Анан азыр булар медициналык кароо жүргүзө турган болсо, биз дагы ошол Ташкент шаарындагы чоң бир конференцияга, илимий конференцияларга биздин дарыгерлер барып дагы булар менен катышып кызматташуу негизги макулдашылып атат. Өзгөчө 2-3 күндүн аралыгында ушул өзгөчө медициналык кызмат көрсөтүүнүн өзгөчө эндокринологиялык оору менен жабырып аткан жарандарга өзгөчө басым кылат. Карап көрсөк, жыл сайын ушу кант диабети, сахар оорусу, канттын организмде көбөйүшү, көбүнчө бейтаптар арасында түшүнүксүз, кээ болбосо мындай өсүшү да байкалат. Ошондуктан негизги багыт ушул эндокринологиялык ооруган бейтаптарга басым жасалат. Өзбекстанга биздин жолдомо менен барып ошол жакта дарыланса болот, дарыгерлер бейтаптар негизинен. Анан экинчиден бүгүнкү кылып аткан иш чаранын баардыгы акысыз жүргүзүлөт.
Буга чейин да кошуна Өзбекстан Республикасынан дарыгерлер келген. Бул аракеттер эки өлкөнүн өз ара достук мамилесинин бекемделишине өбөлгө боло алат. Айбегим Набиева, Расул Акматов, жаңылыктар. Жеңилдетилген насыялар дыйкан фермерлердин түйшүгүн бир топ жеңилдетүүдө. Өлкөнүн дыйкан фермерлери үчүн үрөнчүлүк чарбаларын жана питомниктерди өнүктүрүү максатында 3% чен менен жеңилдетилген насыялар каралып, элеттиктер үчүн ишмердүүлүк жүргүзүүгө жагымдуу шарттар түзүлгөн. Анын максаты үрөнчүлүктү жана питомник чарбасын андан ары туруктуу өнүктүрүү, сорт алмаштырууну жана сорт жаңылоону өз убагында жүргүзүү болуп саналат. Насыяны берүү мөөнөтү 36 ай болсо, жеңилдетилген мезгили 12 айды түзөт. Берилүүчү кредиттин жалпы суммасы 100 миллион сом. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Кадамжай районуна караштуу Жеңиш айылындагы жолдун абалы буга чейин начар болуп, ыңгайсыздык жаратып келген. Эми бул маселе артта калды. Анткени айылдагы 2,5 чакырымдан ашуун жолго Кыргыз автожол түштүк мамлекеттик ишканасына караштуу номер 46 жол тейлөө мекемеси тарабынан асфальт төшөлдү. Жеңиш айылынын Баба Назаров көчөсүнүн тургундары 2012 жылы ашар жолу менен жолдон чыгарылган асфальттын калдыктарын кайрадан күйгүзүп, жолдун абалын оңдогон. Ал убакыттан бери абал кайрадан начарлап, унаалар жүрүүгө жараксыз болуп калганын айыл тургундары айтышат. Колдо кылынган асфальттар тез эле Бул колдо жасалган асфальттар тез эле оюлуп, жолдо чуңкурлар пайда болуп, ага шагыл бетон куюп да колдонууга жарабай калды. Президентибиз Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрүнө жол куруучуларга ыраачылык айтар элек. Өлкөдөгү өкүм сүрүп жаткан тынчтык себеп мамлекеттин экономикасы өскөндүгү байкалууда. Тоолуу дем алуу зоналарында, шаарларда, айылдарда жолдор оңдолуп жаткандыгын көрүп жатабыз. Мына биздин да Жеңиш айылындагы бул көчөлөрдүн асфальтталганы элди кубанычка бөлөдү. курсантмыз. 30 жылдан бериги жаман жолуду. 30 жылдан бери мындай жолду көрбөдүк эле. Азыр мынтип жол жаңы бүтүп, мектепке каттаган балдарыбыз да чаңдан алыс болуп, бут кийимдери таза барышууда. Жанайам катта иштерде иштесин, жакшы рахмат. 20 миңден ашуун калк Исхак болоткан айыл аймагындагы Баба Назаров жолу аркылуу райондон борборуна каттайт. Бул жол Жеңиш, Кызыл, Ынтымак, Көктал, Чекелик жана Жуушук айылдарына кетүүчү негизги жол болуп эсептелет. Жол быйылкы жылдын титулдук планына кирип, капиталдык салымдар беренесинен бүткөрүлдү. Деген менен көп убакытты талап кылгандыгын жолчулар билдиришти. Жанагындай убакытты талап кылды, себеп дегенде таза суу тартыш керек, жанан эски жолдорду, эски катмарларын бузуп алыш керек болуп атты. Булар буюрса бардыгы бүтүп, жаңадан жол салуу бүтүрүлдү. Бунун баарына 1,5 айдай убакыт керектелди. Жалпы аралыгы 2 километр 300 түзөт. Буюрса жаңы асфальт завод менен Мырзакарым ЖЧК жоопкерчилиги чектелген компания менен келишим түзүп, ошолордон алып, асфальт заводдон ошол асфальт алып бастык. Буюрса сапаты жакшы. Калганын лаборатория көрсөтөт. Бүгүнкү күндө элге пайдаланууга берилди. Толугу менен бүттү. Жер иштери сентябрь айында башталып, 24 күндө 2 чакырымдан ашык жол бүткөрүлдү. Техникалар иш ыргагын үзгүлтүккө учуратпай, жол сапаттуу курулгандыгын айтышат. Алдыда Кадамжай районундагы Нефтепром Шывран жолун асфальттоо иштери башталат. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар. Башка кабарлардан. Баткен облустук көркөм сүрөт мектеби оңдоого муктаж. Эскилиги жеткен имаратта 60 бала билим алат. Алардын басымдуу бөлүгү райондордон келип сүрөтчүлүк өнөрдү өздөштүрөт. Мектепте окуучулар үчүн акысыз жатакана жана тамак аш каралган. Бул жери мындай. Өмүрбек меники окшош атабы? Ооба, сонун болот. Баткен шаарындагы көркөм сүрөт мектеби тууралуу уккан белеңиз, алдыда биз сизге аталган мектеп тууралуу айтып беребиз. Учурда болсо балдар чыгармачылыктын сырдуу дүйнөсүнө сүңгүп кирип, керемет кооздуктарды жаратып жатышат. Биз болсо жардамдашып атабыз, Окшош атат,
Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт жатак мектебинин окуучулары учурда чыгармачыл тапшырмаларды аткарып жатышат. Бул мектеп облустун булуң бурчунан келген жаш сүрөтчүлөр үчүн билим берүүнүн жападан жалгыз очогу. Окуучулардын айтымында аларга жаратылышта иштөө, табигый көрүнүштөрдү жана пейзаждарды тартуу өзгөчө жакканын белгилешет. Негизинен алганда табиаттын койнунда таза абада сүрөт тарткан өтө кооз. Мага жагат аябай. Табиаттын койнунда сүрөт тарткан ар бир эле сүрөтчүгө илхам берсе керек деп ойлойм. Негизинен алганда дарактарды көргөндө сүрөтчүлөр башкача чувство болот. Ал ар бир түскө маани берип, аларды берип. 1978 жылы негизделген көркөм сүрөт мектеби эскилиги жетип, кооптуу абалда турат. Ошондуктан мектеп директору Абдисапак Калматов абалды жакшыртуу үчүн өз каражатын да аябай жатканын айтат. Баягы эски мектептин немеси жетишип калгандыктан мына жакында финансы жактан жардам сурап, министерстводон барып акча бөлдүрүп келип, айниктерди жаңылап атабыз. Андан тышкары эшиктерди жаңылап атабыз. Анан дагы условияларды түзүп, балдардын жууна турган жерлерин даярдап жатабыз да. Ошо постепенно ошо оңдоп, анан өзүнүн күч менен мына воротаны оңдоп, мурдакыга караганда өзүнүн классический варианттарды кылып, баягы сүрөткө жагымдуу колонналарды алдык. Сүрөттү баштаганда эле асман каерге чейин, жер каягы, сонун айырмасын билип туруп эле асман жакка бер суюк кылып эле оны акырда дагы иштей бересиң. Кийинен жер жакта эмне суу, таш, кум, чөп, чар бардыгын карап туруп, передни эң жакынкы аралык, узаккы, ортоңку аралыктарды ажыратып боек менен дагы ошентип ажыратып беришиң керек да. Мектептин эскилигине карабастан билим берүү уланып жатат. Облустун ар кайсы районунан келген 60ка чукул бала акысыз жатакана жана ысык тамак менен камсыз болушкан. Сүрөт өнөрүнө кызыккан жаштар эртең мененки мөөнөттө негизги чыгармачылык сабактарды өтүшсө, түштөн кийин жалпы билим берүү предметтери боюнча окушат. Ал эми дизайнерликке кызыккан кыздар тигүү жана бычуу багытында да билим алат. Азыр менин балдарым, булар 8 класс булар биринчи ушундай геометрический ар кандай фигураларды жасап, колдорун үйрөтүшөт. Колдору үйрөнгөндөн кийин акырындан кыйыныраак сложный этаптарга өтөбүз. Азыр куб жасап атышат. Окшошуп атабы? Кырларын чыгарып атасың, ушундай тегиз кырлар чыгыш керек, а? Мектептеги окуу мөөнөтү 4 жыл. Көркөм сүрөт мектеп интернатын аяктаган бүтүрүүчүлөргө күбөлүк берилет. Анын негизинде жумушка орношсо болот. Жерти жыйынтыксыз түз эле Бишкек шаарындагы академиялык Тургунбай Садыков атындагы Улуттук көркөм сүрөт академиясына окууга бюджеттик негизде өтө алат. Шарлота Ишматова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. Мындай кылып. Жаңылыктар программасы соңуна чыкты. Мында камтылган кабарлар менен биздин социалдык баракчалардан да таанышып турсаңыздар болот. Амандыкта көрүшөлү.